11'di бүткөндө, бирок 11-класста сат ичем бүткөнмүн. Бүттөрдө кесип тандоодо сүйлөшүп атканда, суроо бергенде Абдыкахар Ибрагимов деген досум бар эди. Ал дагы 6 медаль менен бүттө турган бала. Ал инженерди кесипти айтты. Ал эми мен койчу болууну каалайм десем, бүт класс күлгөн эле да. Ошол анан бирок мугалимдикке барып калышыма мүмкүн атам ден соолугуң койчулукка болбойт, сен мындай назиксиң, анын үстүнө алдымда жүр деп. Эки иштен мени атам бир аз кайтарды койчулуктан. Анан кийинчерээк институт бүтүп келип, шаардык ал кезде партия комитети эле, ошондо иштеп жүргөнүмдө Коопсуздук комитетинин мектебине жөнөтүшмөкчү болду. Азыр КГБ дейт, УКМК мектеби. Ошо комсомолдо жөнөтчү эле, анда деле ата эненин ыраазычылыгы керек экен. Атам кой уулум алдым деле жүргүн дагы мугалимдик деп, анан ошо атамдын сөзү менен эме болуп калдым. Мугалимдик кесипке окуп калган эмеспи? Койчулукта ошо балалык бир кыял менен ошо сизге китеп окуганга ыңгайлуу болсо керек, ошого эле неметсиңиз? Анын эң чоң себеби жана табигатты айттым. Анан мен атты жакшы көрөм, жылкыны. Ошонун кичинегени, ошол ат менен жашоо образым тала түздө, тоодо жылкы менен. Ал кезде союз мезгилинде койчудан башкага атка уруксат бербейт эле, тыюу салынган эле. Ошол атты эмне кылсам болот деп, ошо балалык менен койчу болсом дайым атка уруксат берилет деп, ошо атты эме кылгам. Азыр деле өзүмдүн мектепте директорлук кабинетимде эң төрдө Ысхак Разаковдун сүрөтү турат. Анан кийин ат кабинетим толтура ат жылкыда.